Ошо балам колдору тугаса ошондой жармашып төрөлгөн. Ошо биз үй бүлө шартка байланыштуу. Шартыбыз туура келбей 5 балам бар. Ошо Райымов Матраимовичке барып суранганбыз, жардам бериң деп. Ошо аркылуу мен ошо балам колдорун ачырганмын мынантип. Мына экөө кол дагы бир өсүп калган, ошого дагы жардам берем деген эле. Чоң рахмат айтам. Biz Жалал Абад областындагы балдардын психоневрологиялык мекемеси. Бул мекемеде 110 бала жашайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген, ордунан жыла албаган балдарыбыз бар, жөрмөлөгөн балдарыбыз бар. Бул мекеменин өзү соц тармак тармагын алып каржылап турат. Ошондон сырткары эле көптөгөн атуулдар да бизге жардамдарын аябай беришет. Ошол атуулдардын ичинен Матраимов Райым атуул деген бизге байланышта болуп, ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дайыма кемчиликтерине жардам берип турат. Кийим кечектерди, күнүмдүк жетишпеген буюмдарды, нерселерди алып берип турат. Ошондой эле бизде дайыма байланышта болот. Ушул анча мынча жетишпеген, мамлекеттен берилген нерсенин жетишпеген кээ бир буюмдарын ушул атуу бизге дайыма постоянно ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн көптөгөн жардамын көрсөтүп, биздиги ушул карамагында карап турат. Алла Таалам мындай эме кылган экен, эми сынап экен да бул дүйнөчү. Эми ичери суубуз бар экен, Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр кылам Алла Таалага. Ушул кайра бул дүйнөгө, жалган дүйнө болсо да алып келди. Шүгүр кылам ушуга дагы. Себеп болду да. Эми кайдыгер каралган инсандар деле бар экен бул дүйнөдө. Мен негизи эч качан мындай күткөн эмес элем. Бул чындыгында бул ооруну айыкпайт деп ойлогом да өзүмчө. Кыйналып, ал кезде чындыгында энең, апам жардам берип, ыйласам, ыйлап, күлсөм, күлүп, жанымда көзү болуп неме карап турду күнү түнү. Анан ошентип досторум өздөрү чуркап келип, неме кылып, ошол эмеге Бактияр Шерматов агабызга кайрылып, ал ошондой Райым Матраимовдун дос окшойт, ошого немеге айтты да, ушул мен жөнүндө ушул балага жардам берели, акыбалы оор экен, өтө көп суммада акча керек экен деп кайрылды. Анан досторум барып, ошол берген эмесини, каражатын алып келип чогуу эле Инжага кеткенбиз да, ошол агабыз аркылуу себеп болуп калды да, мага жардам берип. Азыр мына Кудайга шүгүр, операция болгонум 6 айдын жүзү болуп атат. Жакшы, буюрса ден соолук жакшы. Акырын өзүм жүрөм ушундай, өзүм карап дегендей. Ушул агабызга, Райым Матраимов агабызга мен өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан чын ыраазычылыгымды билдирем. Чындыгында өтө чоң соопка калды. Мындай эмени күткөн эмес элек. Мен үй бүлөм дагы, өзүм дагы күткөн эмес элем. Ыраазымын. Ушунчалык кайдыгер адамдар бар экен, ушундай карабаган. Үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдирем, өзүнө дагы терең ыраазычылык билдирем. Рахмат айтам ушул досторумдун атынан, бир туугандарымдын атынан. Ошол чоң рахмат. Assalomu alaykum, birodarlar. Şu biz Rayımbek degan bola, şu nevarami, şu yordam berip, u bolani men hech qachon ko'rgan emasman. Shunday bizga yordam berganiga Allohga ming qalla shukrlar bo'lsin. Ishlari ilgari bo'lsin. Shunday bolalar, shunday ko'paysin, elimizga, yurtimizga rahmdil bo'lsin. Allohim umrlarini uzun qilsin, rizqlarini ulug' qilsin, ishlariga rivoj, kasb-koringga barakot bergin.
Şu balani yüzge kirsin Allah'ım tancaları sağ olsun. Şunday ağırıkcan balamızdı. Aparasta kıldırganiga, yordam berganiga ming marta şükürler kılama Allah'ım. Şu balani ayakka turguzib, el qatori elga qo'shib qo'yganiga şükranalar bolsun. Hamisha topganlari to'ylarga buyursin, uzoq umrlar bersin Allah'ım qatorlar. Rahim akaga cho'ngdan-cho'ng rahmat aytaman. Men operatsiya bo'ldim, bir Jalolotda. Yaxshinaqay bo'lib qoldim mana. Topda futbolga qiziqam. Futbol o'ynagim keladi. Mechitlarda qurib beribdi rahmat o'shaga. Shu bizdagi jirimiz bilan yaxshinaqay bo'lib qoldik. Boshqa ellarga ham yaxshinaqay nelarga berganiga rahmat aytaman. Shu Rahim akaga cho'ngdan-cho'ng rahmat aytaman. Rahim aka sizga salom, sizga Abdanaga salom aytib qolaman. Cho'ng rahmat.